Экс-президент Алмазбек Атамбаев ар дайым эле мына биз жапжаңы ипподромду куруп койдук, эл аралык стандартка туура келе турган деп мактанып калат эмеспи? Албетте, андай эл аралык стандарттагы ат майданын курулганы кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн жакшы көрүнүш. Бирок аны куруудагы коррупциялык көз боюмочулуктар жакшы көрүнүш болбой атпайбы? Бүгүнкү күндө башкы тергөө башкармалыгы тарабынан 2018 жылдын 11-июнунда козголгон дал ушул ипподромго байланыштуу кылмыш иши иликтөөгө алынууда. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында бул ат майданын куруунун башында Финансы министрлиги кошумча каражаттарды бөлүүнү эске алуу менен жалпысынан 1 миллиард 584 миллион сомго каржыланган болуп чыкты. Эсептөө палатасынын жүргүзгөн аудитинин жыйынтыгы боюнча курулуштун көлөмүн көбөйтүп көрсөтүү жана 319 миллион 814 миң 200 сом суммадагы акча каражатынын отчету жок экени аныкталды. Окуяны башынан баяндап берели. 2016 жылдын 3-февралында ал кездеги премьер-министр Темир Сариев өткөргөн жыйындын жыйынтыгы боюнча тиешелүү эл аралык сертификат алуу максатында Кыргыз Республикасынын МАМ курулушуна дүйнөлүк стандартка туура келе турган ипподромдун долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Мына ушул тапшырманы жана ал кездеги Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган Сапар Исаковдун 2016 жылдын 22 февралындагы протоколун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын МАМ курулушу тарабынан Григорий International компаниясы менен ипподромдун чуркоочу жолу, атайын жабдууларды алып келүү жана иштин баасын оптимизациялоо маселелери боюнча консультация өткөрүлгөн. Григорий International компаниясынын президентинин Кыргыз Республикасынын премьер-министринин атына 2016 жылдын 17 мартында жазган катына ылайык, адегендеги 3 миллион евродон ашык стандарттагы сунуш 2 миллион 584 миң 196 еврога оптимизацияланган. Төмөнкү статьялардагы чыгымдары менен дизайн жана даярдык 215 миң 80 евро. Байгелик жолчону курууга 1 миллион 270 миң 119 евро. Көк бөрү үчүн аянтча 333 миң 802 евро. Тосмо 285 миң евро. Старттык машина 102 миң евро. Жолчону кароо боюнча жабдуу 153 миң евро. Ат чабышты контролдоо үчүн жабдуу 155 миң евро. Мындан сырткары ал катта Григорий International компаниясы кайтарымсыз негизде 63 миң еврога презентациялык поддок бекерге куруп бермек болушкан. Анан дагы жолчолорду кантип кароо, ага кам көрүүнү 2 жума бекер үйрөтүү, ат чабышты контролдоо боюнча жабдуулар менен иштөө үчүн персоналдарды окутуу, машыгуу жолчосунун дизайны боюнча рекомендация кызматтарын жасап бермек болгону жазылган. Андан ары ушул каттагы көрсөтүлгөн маалыматтарды негиз катары кармап, СМУ 3 ЧЧК менен Григорий International компаниясынын консультантынын ортосунда 2016 жылдын 31 мартында контракт түзүлөт. Консультант өзүнүн ипподромдун курулушунда эл аралык нормаларга ылайык техникалык көмөктөрдү көрсөтүү, узундугу 1800 метр болгон ат чабыла турган айлампаны под ключ куруп берүү, машыгуучу ат чабыш айлампасын жана ипподромдо көк бөрү үчүн аянтчаны эл аралык стандартка ылайык академиясы үчүн туура келе тургандай кылып куруп берүү сыяктуу милдеттерин алат. Контракттын жалпы суммасы 3 миллион 62 миң 954 евро болот. Анын 426 миң 787 евросы салык жана бажы төлөмдөрүн түзөт. Ошентип контракттын жалпы суммасы болгон 2 миллион 584 миң 196 евро төмөндөгүчө бөлүштүрүлгөн. Консультантка кошулган сумма компонент 1 миллион 302 миң 196 евро. Кыргыз Республикасынын территориясында төлөө үчүн сумма. Компонент 2 740 миң евро. Чет элдик жабдып туруучулар үчүн баанын суммасы. Компонент 3 542 миң евро. Бул жерде пунктта жеткиликтүү жана чет элдик жабдып туруучуларга поставщик төлөөчүлөр счет келгенден кийин 5 банктык күндөн кийин жүзөгө ашырылышы керек деп жазылган. Бирок консультантка 976 миң 98 евро суммасындагы аванстык төлөм алдын ала төлөнөт. Андан ары контрактта көрсөтүлгөн пунктка ылайык Григорий International компаниясына 228 миң 488 евро ишти аяктагандан кийин 2016 жылдын 1 августунда ишти кабыл алуу актысынан жана счетту көрсөткөн соң төлөнүшү керек болгон.
Ал эми калган 97.610 евро калган каткан жумуштар жасалгандан кийин 15 августта берилмек. Мындан сырткары контракттын 5-пунктун бузуу менен СМУ-3 ЧЧКсы Григорий International компаниясына иш таягына чыккандан кийин ишти кабыл алгандан кийин төлөнө турган 326.252 еврону которот. Ошентип 2016 жылдын 18 апрелинен 2016 жылдын 4 октябрына чейин түзүлгөн контракттын талаптарын бузуу менен Григорий International компаниясы 1.302.350 евро акча каражаты которулган. CMKS ЧЧКсына төлөнгөн 12.299.420 сомдун кайда пайдаланганы, ошондой эле Григорий International консультанты тарабынан 898.863 еврону кайда сарпталганы тууралуу эч кандай документтер жок. 2018 жылдын 25 сентябрында СМУ-3 ЧЧКсынын директору Миндеев тарабынан УКМКнын депозиттик шотуна 9.885.757 сом келтирилген зыяндын ордун толтурууга кепилденген камсыздоо катары которулган. Андан сырткары ага 2018 жылдын 17 октябрында бир нече беренелер менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыкпоо тилкаты берилген. Анын кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрү камакка алынган. Бул эпизод боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 149.959.481 сом болгон. Эми бул иш дагы тереңден иликтенсе, ошол ипподромду курууда Алмазбек Атамбаевдин оң колу болгон Сапар Исаковдун да тиешелүү жагдайлары чыгары турган иш. Күтө туралы.